Gülzat Mamutbek алдамчылыкка шектелип издөө жарыяланды. Өзүн Кыргыздын деп атаган ырчы Гülzat Mamutbek укук коргоо кызматкерлери тарабынан издөө жүрөт. Маалымат 1 май РЭБнин басма сөз кызматына ырасташып, ырчыга карата алдамчылык беренеси боюнча сотко чейинки өндүрүш иши ачылып, тергөө иштери жүргүзүлүп жатканын билдиришти. Учурда Орусияда жүргөн Гülzat Mamutbek жогорудагы маалымат боюнча байланышканыбызда буларга токтолду. Менин үстүмөн арыз жазгандар боюнча билем. Бул иштин артында ким турганын дагы билем. Мен англис тилин окутуу боюнча мобилдик тиркеме иштеп чыккам. Ал тиркемени ишке киргиздөө мага каржы жагынан инвесторлор жардам берген. Тиркеме өзүн актабай, инвесторлорго каражатты убагында төлөй албай калдым. Бирок аларга акырындык менен акчаны кайтарып жаткам. Мурдагы күйөөм ошол адамдарды таап, менин үстүмөн арыз жаздырыптыр. Азыркы учурда мага издөө жарыяланган. Менин Москвада экенимди баары билишет. Карантинге байланыштуу бул жакта кете албай жатам. Мен башка өлкөдө болсом дагы бардык тиешелүү иштерди жасайм. Аягына чейин күрөшөм дейт ал. Ырчайым мурдакы жолдош экөөнүн чырын баяндаган кыска видео тартып, аны президенттен жардам сураган. Маалымат булагы Аргумент Чекиткейжи. Элизада Насипбекова жакшы күндөн үмүт үзбөш керек экен. Белгилүү ырчы Нурлан Насиптин бир тууган эжеси Элизада Насипбекова жакында өзүң бил деп аталган клипти тартып, сол медиа порталында элге сунуштаган. Элизада айым клиптен кийинки ойлору менен өзүнүн социалдык баракчасына бөлүштү. Мында мурунку посттордо айткандай табышмактуу окуялар эле болуп жатат. Биринчи клипти сиздердин назарыңыздарга коюлган күнү, экинчи клипти тартып бүттүк. Экинчи ыр клиптин жаралуусу дагы башкача болду. Кененирээк даяр болгондо буйруса айтып берем. Мага калоо тилек айтып жазып жаткан, мени менен кошо сүйүнүп бактылуу болуп аткан ар бириңиздерге терең ыраазымын. Жакшы күндөн үмүт үзүлбеш керек экен. Көрсө жашоодо бирде жыгылып, бирде туура калып чуркай турбайбызбы? Баарынан дагы биринчи ыраазычылыкты менин жашоомо кирип, мени сындырап кеткен адамдарга айтам. Мени чыйрадым, мен баарын эми түшүндүм деп жазды Элизада айым. Маалымат булагы Заман Чекиткейжи.